Саламатсыңарбы достор, PHP сабагынын экинчи бөлүмүнü баштайбыз. Мурдакы сабакта Sublime Text редакторубузду курган элек. Андан кийин WAMP серверибизди курганбыз. Sublime Text'ти ачайлы. Анда менде азыр BSP деген башка бир папка ачылып турат. Мурда PHP site деген бир папка ачкан элек. Ошол сайтты ачайлы open folder дейли. Open folder кайсы жакта турат эле? C дисктин ичинде турган болчу. Так, это компьютер, C диск. C дисктин ичинде WAMP 64 ичинде, W ичинде. Так, меники бул башка компьютерде. Азыр мен бул жерден жасап коеюн. PHP сайт ачканбыз. Бул папка дейин. Мурдакыбызды жаап салайлы. Бул жерге бир index PHP деп бир файл жасаган болчу. Кандай жасап коеюн. Hello World болчу. Save. Так, текст. Так, 64 W PHP сайт. Index.php деген файлыбызды жасаган болчубуз. Index.php. Эми PHP'de бардык PHP файлдарыбыз .php менен бүтөт да. .php менен бүткөндө гана ошол PHP болуп файл болуп эсептелет. Ошол жерде гана иштейт PHP коддору. Эми WAMP серверди курганбыз. WAMP серверди иштетели. Үстүнө басалы. Так. WAMP сервер биринчи ачылып атканда кызыл жанат, могу жерде эгер иштебей аткан болсо. Эгер кызыл жанып турган болсо, WAMP сервер иштебей аткан болот. Момунда кара экран чыгат бир канча жолу. Анткени кээ бир файлдарды иштетиш керек болот. Кайрадан. Аны текшерип, рестарт кылып атат. Так. Андан кийин сары жанды. Bundan keyin жашыл жаныш керек негизи. WAMP сервер жашыл жанды. Жашыл жангандан кийин бунун өзүнүн тулдары бар. Азырынча мен буякты эме кылбай эле коеюн. WAMP серверибиз азыр иштеп атат. Кийин керек болгондо тулдарын жөнүндө дагы неме кылсак болот. Азыр эми WAMP серверибизди текшерип көрөлү. Localhost WAMP сервердин бул негизги баракчасы бул. Биздин файлыбыз кандай эле PHP сайт болчу. Сайт Hello World чыкты. Эми биз ушул индекс баракчабызды мен эмесине ушул жерден баштагым келет да. Индекс баракчабыздын HTML жагын клиентке көрүнө турган жагын биринчи мындай жасап алайлы деп пландап атам. Аны дагы эң кыска жана оңой методубуз жанагы эле Bootstrap менен
kod Bootstrap'tan dayar kodlardı alıp yapar demek kılaylı. Şöyle. Bunu negizde Bootstrap'ta kullanmayı özüz CSS menen şekillendirip özüz dizaynda özüz kılsak bolot. Birok bizim nazırkı sabagыбыз HTML CSS bolbogon üçün biz tüz ile var Bootstrap'tan dayar kodlardı alsa. Tak, get started. Bootstrap'ta bunday nersesi var. Starter template degeni var. Starter template alaylı birinci. Tak. Yani bu yerde optional bunday. Tak. Body hello world dep çıktı. O hello world'du. Dagı sublime text'te eğer bir kod jaza turgan bolsok, аны сөзсүз түрдө save кылышыбыз керек же Ctrl S кыска туш Ctrl S менен сактап алышыбыз керек же сөзсүз түрдө файлдан кирип save кылышыбыз керек. Save кылбасак эмени көрө албайбыз да. Жасаган нерселерибизди көрө албайбыз. İşletip көрөлү. Hello World. Бул Bootstrap'тын Hello World'u өзүбүздүкүнө өчүрүп салдык. Мындан кийин эмне кылабыз? Калган бардык коддорубузду монун астына жазабыз. Бул жерде эмне алып келди? Даяр Bootstrap даяр кодуну hittин ичинде могу жерде линк берди өзүнүн min.js файлына. Андан кийин бул жакта JavaScript файлына да ылдый жака link берди, шилтеме берди. Калган бардык нерсени биз бул жерде оттолу жасайбыз. Эми бизде азыр жылаңач эле бир мындай эмебиз турат. Буга кичине бир эме дизайн берели. Аны кандай кылабыз? Bootstrap'tan баягы эле жерде компонент так компонент кирели. Navbar алайлы бир. Так, navbar алышыбыз керек. Drop down item net. Кайсын тандап алсак? Ондай бир navbar тандап алсак болот. Так. Вот. Word. Бардык коддорубузду бодинин ичине жазышыбыз керек. Body sustain. Так. Сактайлы. Карап көрөлү. Navbarыбыз келди. Бул логотип жагы. Бул шилтемелерибиз. Эми Bootstrap'ta муну бир контейнерге алып койсок болот да. Эми контейнерге койсок, ичине if dedik konteyneriga aldık. Сохранить кылган жокпуз. Ctrl S. This class değerli konteyner üzerinde turumuz tutacağız olduk. Alıp class'ın konteyner tutacağız. Так.
Контейнерге кылдык. Контейнерге салгандан кийин мына барыбыз кичине могу эмеси жылды, могу көрүп турасыңар. Кичине ортолоду да. Бул жерде азыр могу мынау биздин навбар деген биз логотипибиз. Ошону логотип деп алмаштырып койсокчу. Ошо логотипибиз бир жак сол жакта калсын, калган шилтемелерибиз оң жакка келсин деп белгилейли. Муну кандай кылабыз? Навбар уйл могу списогубузду margin left. Так, мындан так, div класстын өзгөчөлүктөрүн өчүрүп салайлы, анткени бул бизге колдук кылат. Андан кийин так, hello world'ду деле өчүрүп турайлычы. Так, ошондо сактап көрөлү. Логотипибиз болду. Андан кийин шилтемелерибиз бир жакка келди. Эми мындай кичине мындай неме болуп калды. Оңураак болуп калды окшойт. Негизи мындай нерсе да. Сайтыбызды белгилеп алайлы. Эмне бул эмне сайт дегенде биз бир блог ситеси сайты сыяктуу бир блог сайт кылайлы. Бир негизги бетибиз болот. Ал жерде негизги бетибизде бир кабарлардын чыккан блогторубуздун чыккан бир эмеси болсун. Список болсун, блогторубуздун кыскача блог чыгып аткан список болсун. Андан кийин ошону менен эле бүтсүн да. Бул жерде так. Бул PHP'нин негизги PHP сайттын бул сайтты жасап атканыбыздын себеби PHP'ни үйрөнүү. PHP'ни үйрөнүп атканда биз эч кандай бир фреймворк же болбосо библиотека колдонбой таптаза PHP коду менен сайт жасаганга аракет кылабыз да. Бул жалгыз гана Bootstrap'ты колдонобуз. PHP үчүн эч кандай бир библиотека колдонбойбуз. Ошон үчүн бул оңой бир сайт жасаганга, оңой бир сайтты админ панели менен, бул дагы өзгөчө айтып кетиш керек, админ панелini жасайбыз. Бул жерде кабарларыбызды админ панелде, блогторубузду админ панелде кантип өзгөртөбүз өзүбүз. Ошону админ панелде жасаганды үйрөнөбүз. Анан дагы бир нерсе, админ панелге колдонуучу аты, username, анан password, паролу менен кире турган бир админ панель жасайбыз. Мына кайталап кетейин, эч кандай неме колдонбойбуз. PHP үчүн фреймворк колдонбойбуз. Таптаза код менен кантип сайт жасаганды үйрөнөбүз да. PHP'нин да өзүнүн Laravel сыяктуу жакшы фреймворктор бар, бирок фреймворкту үйрөнөрдөн мурда PHP'де код жазганды билип алышыбыз керек да. Ошону айтып кетейин. Анда эмесе
Bootstrap'tan bir kart tanımlayla komponentlerin içinde men monday yıllayacağında monda bir kart barkende şunu alayın. Tak, ne vardığını yıllayacağını birinci kart komentarı kılalaylı. Özgü oңой болот. And kart içine katıldı. Konteyner bağlayalım bunu. Dizaynımız birde olsun. If class container use the JAWS. Bu yerde kart hazır mı Bootstrap'ta kurutmaz mı? 540 pikselde kılıp koyup da. Biz şunu 540 pikseldi degen jerini 100% konteyner menen çekleş bolsun bu. Menin сайттын туурасына 100% бата тургандай кылып эме кылайлы. Так, бул жерде тык калган деле болуп окшойт да. Ctrl S кылайлы. Так. Geldi. Suratыбыз жок. Кичинекей сурет коюп, негизи карап көрсөтүп аткан кандай көрүнөт деп. Сүрөт коюп көрөлү. Бияктан bir сүрөт үчүн bir жаңы папка жасайлы. Бул images деп атайлы бул папканы. Сүрөттөрдүн ичинен мен карап атам. Азыр кичинекей bir сүрөт. Кандай сүрөт болушу мүмкүн? Small. Кандай сүрөт болушу мүмкүн? Köpek сүрөт. Мына чоң сүрөт экен, кичине сүрөт. Чоң сүрөт экен бул. Кичинекей сүрөт коюш керек. Кичинекей 2D дейт. Шуну эле апарып коеюнчу. Так. Так, PHP site images деген папка ачтык эле. Ошонун ичиге 2D койдук. Эми 2D деген сүрөтүбүз бул. Image images'ди коюп көрөлүчү кандай болот. Images 2D JPG. Сүрөтүбүздү bir размер койбосок, сүрөт бардыгы бирдей чыксын. Style fit 180 piksel болот. Негизи мондай чыгат сүрөт эмебиз. Блокторубуз, блоктун темасы, бул тексти, анан калганын окуу деп бияка басып дальше кетет да. Анан бул жерде эмени кайталап көрсөкчү. Мисалы
container margin top 2 de üstünü açıp bağlı. Capitalize. İçine üstünden açık boşluk oldu. Değil mi? Ben bunu qaytalaylı çıkanday görünüyor. Kino çüp salalım hazırlıca. Koyduk. Çubuk. Her bir menem bir yaktan görmede durup men Ctrl S'ga basıp saklayatam da. Söz türde Ctrl S'ga basıp saklasam. Bu yerden ememiz görünmüyor kaldı. Kıskası blog sitevi saytımız şunday görünüşte olup bir gana ıldayacağında hazır biz kişinike bir neme jasap koşuş gerek. Copyright anlamına degen bir ıldayga bir neme jasap koyalı. Так, footer жасайбыз. Так, birge footer and footer olsun. Container açalım olacak kadar. If class container olsun. Container'da Java'lı bir medep жазсак болот. Жаңағы Bootstrap'tan birge çıkmarak nerse var bugün copyright. Şimdi content create content tables figure robot typography. Bunda bir neme evet tak bunda bir neme koyalım. Şunu alacaktı. Şundan nerse koyalım. Bakta email adres telefon namla degen. Mail info başka blog site platform telefon telefon 000 sağlık. Так, qarab ko'raylik qanday bo'lib qoldi. Так. Так. Негизи мына текстибиз бул жерде кичинекей болуп көрүнүш керек эле. Мен ошондо эме кылып коём. Но title source дегенге биз бияка алып коелу. Title source'ubuz бул көп эмес. Title class future. Кереги жок бизге. Control save. Ошондо кандай болуп калды?
Sağ kıskası bu жерге dagы bir sızık iştap koyulu. Konteynerin HR bir sızık dışladık. Bunlar uzunca. Yani bunlar bir e-mail adres, telefon anlamına degan bir kıskası blog saytımızın negizgi indeks barакчасын бүтүрдүk. Bu sabakta şu жерде бүтүрөлү.